Урматтуу бекендештер, баарыңыздарды бүгүнкү Курман айт менен куттуктайм. Жана Курман айттын тарыхына бир аз артка кылчайып көрөлү. Анчалык көп убакыт деле эмес. 30 жыл мурдакы эсир ыдыраган мезгилге чейин биздин ар бирибиздин ата-энелерибиз үйдө ороза кармаса дагы, намаз окуса дагы жашырынып, бекинип, бир шыбыртı кылып калса коркунуч бар болчу. Себеби биз атеизм сабагын мектептен окуп, диний түшүнүктөн элди алыстатуу саясаты күч болгон. Каяк тараптан? Кремль тараптан. Анан эмне болду? Ошол эсир ыдырап, бизге эркиндик, демократиянын шарданы менен диний эркиндик башталды. Дамбанын оозун ачып жибергенде дамбаны жырып кеткен суу кандай каптаса, диний агымдар ар кандай башаламан болуп келди. Бирок ал мунун баары табигый нерсе. Мунун үчүн коом эки лагерге бөлүнүп, бир жагын жаман көрүп, душмандашып, каршылашып келгени бул табигый көрүнүш. Бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ошол Курман айт демократиянын, эркиндиктин аркасы менен жеттик биз ошого. Улуттук иденттүүлүгүбүздү, улуттук маданиятыбызды, тарыхыбызды, улуттук дөөлөтүбүздү калыптоо мезгилин башыбыздан кечирип келатабыз. Бирок бир нерсе бар да, коңшу өлкөлөрдү караңыздар. Себеби ал жактарда Түркменистан, Тажикстан, Өзбекстанды карайлы. Мамлекеттин көзөмөлүндө биздегидей каалагандай диний окуу жайлар, медреселер, мечиттер курулуп аткан жок, чектелүү аларда. Себеби бар мамлекеттин көзөмөлүндө. А кыргыз коомунда демократиялык институттар, бейөкмөт уюмдар жарандык күчтүү коом болгон үчүн биздин эл өз эркин айта алат. Биз ашыңды жейин, кадырына чычайын деген мамиле кылбашыбыз керек. Бул батыштын баалуулуктарынын бирден бир биз мындай индикатору демократия. Ошо биз демократия болбогондо дагы эле Кремльдин көзөмөлүнөн чыкпайт элек. Эмне үчүн Кремльди айтып атам? Батыштын зыяны көп тийдиби бизге же Кремльдикиби? Кремльдин саясаты менен улуттун мыктылары сталиндик ошол коммунисттик идеологиянын запкысын тартып келишти. Улуттук баалуулукту, тарыхты, өзүн таанууну көрсөткөн материалдар үчүн канча илимпоздор, акын жазуучулар, саясатчылар, мамлекеттик ишмерлер көзү тазаланды сталиндик репрессияда. 70 жыл бою тыйылган жок. Басмачыларды, территориалдык кызыкчылыкты коргоп келгендерди мокочо көргөздү. Муну менен кыскача айтып атканда, өзүңүздөр суроо коюп көрсөңүздөр, батыш бизге эмне жамандык кылды дегенчи. Жөнөкөй эле турмушубуздан алып карайлы. Биз совет мезгилинде дефицит деген түшүнүк бизде кандай эле? Демократия шарданы менен дефицит деген түшүнүк жоюлду. Каалаганыңды ичесиң, каалаганыңды жейсиң, каалаганыңды кийесиң. Мына биз жашап аткан турмушубузду карайлы. Курулуш материалдары кандай укмуштай. Биз акылыбыз менен түшүбүздө да көрбөгөн, акылыбыз жетпеген мүмкүнчүлүктөргө ээ болдук. Жаңы эшик ачылды, жаңы терезе ачылды. Батыш өлкөлөрүнүн баалуулугу биздин турмушубузга шаар кирип келди. Мындай материалдык жактан дагы, руханий жактан дагы биздин өнүгүп өсүүбүзгө, эркин дем алуубузга ошол батыш баалуулуктары сиңип атканын биз ак менен караны ажырата албай эле көп учурда Кремльдин пропагандасына акыл эгисибиз угуп калган, анан батышты бир ыплас санаган Кремльдин пропагандасына биз курман болуп калганбыз. Ошондуктан телевизорду азыраак көрүңүздөр. Россия дайыма ошол өзү кыртышы сүйбөгөн демократия баалуулуктарын мокочо көргөзөт. Батыш баалуулуктарын, батыштын эркиндигин каалабайт. Батыш албетте мындан 200-300 жыл мурда ыплас жолду басып өткөн, бирок алар эрте басып өткөн. Анан бүгүнкү баалуулуктарды калыптап келатат. Гуманизм, демократия, плюрализм жана башка. Ал эми Надира Нарматовага окшогондор Кремльдин саясатын улантып, кайра ошол иноагент дегендерди, мындай айтканда бузукулар деген түшүнүктү калыптап
элдин түшүнүгү менен манипуляция жасап келатканын качан аңдайбыз. Андыктан бул мыйзамга жалпы коомчулук дегеле ар бир кыргыз урпагы тикесинен тик каршы болууга тийиш. Ошол эле демократиянын тамырына доо кетчү болсо, биринчи кезекте сойыл ошол диний чөйрөгө тиет. Диндеги мындай эркиндиктер кысымга алынат. Ошол эле мусулман өлкөлөрүнөн келген инвестицияга тыюу салынат. Жана Надира Нарбек ушул депутаттын эсими жара чыгып Нарматова, то есть Нарматованын көтөрүп аткан демилгеси бул ошол бир гана жарандык коомго же демократиялык институттарга эмес, ошол диний чөйрөгө дагы залакасын тийгизе турган закон. Андыктан муну да түшүнүшүбүз керек. Мен үчүн бүгүнкү Курман айт күнүндө буга басым коюп атам. Мындай өзүңүздөр анализ кылып көрсөңүздөр, эгер демократия, эркиндик шаарданы келбесе, биз диний эркиндикке, дин таануу, дин тандоо эркиндигине ээ болот белек? Жок. Себеби империялык саясатты Россияныкы. Бул ошол динди тыюу жолу менен бир гана бизге Ленинди, Сталинди пайгамбар көрсөтүп, ошолорду Кудай ордуна санатып көнүп келген үчүн биз Ленинди ата деп өстүк, Сталинди ата деп өстүк, орус кул болуп калганбыз. Орус саясаты бизди окутуп чокуткан дегендер, орус кулдар четтен табылат. Ооба, аны танбайбыз. Россия бизди окутту, чокутту. Бирок ал окуп чокутканы бизди маңкурт кылуу үчүн окуткан. Таңууланган идеология, таңууланган тарых, таңууланган адабияттарын окуп келгенбиз. Себеби советтик цензура бизди чыныгы эркин адабиятты, нукура бир чындыкты таанууга мүмкүнчүлүк берген эмес. Кремлдин төбөлдөрү эмнени чыпкадан өткөрсө, биз ошону гана кабыл алып, биздин дүйнө таанымыбыз өтө тар болуп, мөшөккө салынган мышыктай болуп, биз жарыкты көрбөй келгенбиз. Баалуулуктар эмне экенин билбей келгенбиз. Биз ичпегенди ичип аткан, биз кийбегенди кийип көрүп аткан азыр биздин балдарыбыз, жаш муун. Себеби аларга азыр советтик мезгилдеги тартыш заманда айтсак ишенбейт, аларга жомок. Совет мезгилинде ата-энелерибиз чектелүү айлыкка гана ээ болчу. Жеке менчикке эч кимди ээ кылган эмес. Короңду, малыңды санап алчу, бир ашыкча мүлккө ээ болуу мүмкүн эмес болчу. Сөз эркиндиги, адам укугу, адам эркиндиги деген сыяктуу баалуулуктардын бири жеке менчикке ээ болуу. Жеке менчикти адам монтип маңдай тери менен мээнеттик кылып табат. Бул ыйык түшүнүк. Себеби сен өмүрүңдү, күч кубатыңды топтоп, бүт өмүрүңдү сая кетирбей, ошо топтогон мүлкүңдү мамлекет тартып алып койчу. Андыктан биз ак караны ажыраталы. Ошо батыш баалуулугу дегенде, батыштын баалуулугун айтса же Кремлдин саясаты тескери экенин айтса эле, бул инагент экен, бузук экен, бул ошол батышты башына кийип алган батыш кул экен деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Ошол батыштын гуманизми жайылып келаткан үчүн Кремль төбөлдөрү үрөйү үчүп, коркуп бизди ошол өздөрү жек көргөн душман санап аларды. Алар үчүн душман. Биз үчүн дүйнө коомчулугу менен чар тарабыбыз ачык, төрт тарабыбыз кыбыра. Мусулман өлкөлөр менен, бусулган өлкөлөр менен баары менен кызматташуу мүмкүнчүлүгүнө ээбиз. Орус империясы бүгүн чоң жиндиккана экени дүйнө жүзүнө көрүнүп калды. Ата бабабыз бекер айткан эмес. Орус менен дос болсоң, айбалтаңды ала жүр деп. Себеби көргүлүктү көрүп келишкен. Биз орустан көргөн эң чоң кордугубуз бир гана үркүн эмес. Үркүндөн кийинки большевиктик коммунисттердин көргөзгөн саясаты биздин жүрөк күчүбүздү алып койгон. Элдин каймактары деген ошо интеллигенция деп келдик. Интеллектуалдардын баарын белин сындырып, көздөрүн тазалап келгендигин унутпайлы. Биз тарыхка мектеп базасындагы түшүнүгүбүз менен карап келебиз. Бирок биз тарыхка башка ракурстан карап, башка көз караштан жаңыча түшүнүктөрдү калыптандырмайын, деканализация эмне экенин түшүнбөйүн, биз
орус кул бойдон калабыз. Андыктан урматтуу бурадар, эми YouTube'дун алгоритми ушундай. Ким канчалык көп бармак басса, комментарий жазса, бөлүшсө, бул видео башкаларга да көбүрөөк жетет, көбүрөөк киши көрөт, маалымат алат. Андыктан тилектештикке чакырам. Катталып коюңуздар, бармак басыңыздар, пикир жазыңыздар. Барыңыздарга терең алкыш. Өлкөбүздө тынчтык болсун, ынтымак болсун, бейпилдик болсун, бакубат жашоо болсун.